Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Ободо айтылуу акын чебер жазуучу Аалы Тугунбаевдин «Өлүм кимди коркутпайт» чыгармасы. Анын Чолпон деген аты издеп тапкандай, өзү дагы куду Чолпон сыяктуу сулуу эле. Чолпон кыз кезегинде далай жаштардын жүрөктөрүн толкуткан. Менсинген жигиттер арак ичпей мас болуп, кыялдын терең дарыяларына чөмүлүшкөн болчу. Чолпон жигиттерден келген толгон каттарга анча терекчү эмес, жылмайып гана кылдаттык менен ачып окугандан кийин: «Атактуу замандаш, кат жазганыңыз айып эмес, бирок экинчи бара болуп, мен үчүн калем кармабаңыз» деп гана кыска жооп жазар эле. Мындай жооп далай жигиттерди уялтып, тердеткен болсо, далайларын таттуу кыялдарга салып дегдеткен болчу. Кат жазган жигиттердин бир канчасы акындардын лирикаларынан көчүрүп жазса, бир канчасы өзүнчө ыр жазууга аракет кылып, өздөрүнүн акындыктарын көрсөтүүгө тырышышчу. Чолпон адабиятты эң жакшы түшүнчү. Адабият сабагынан жакшы деген баадан төмөн түшүп көргөн эмес. Чолпон десе, чолпон эле экенсиң. Чолпон мени түртүп кетер бекенсиң. Чолпон мени түртүп кетсең өлгөнүм. Чолпон анда, чолпон эмес экенсиң. Чолпон болсоң, анда жылдыз болгонуң, чолпон эмес ай болсоң да болгонуң. Чолпон болсоң, акын айтып жатканын, чолпон окуп, макул болбой койбогон. Деген ырды акыныбыз тердеп, кургап, сонун жаздым деп эле ойлогондур. Бирок чолпон андай дөөдүрөгөн ырлардын далайын окуган. Ошонун сыңарындай бул ырды ачып окуор менен боорун тырмап жатып күлүп, эжесине көрсөттү. Анын шайыр эжеси: «Сенин акын жигиттериң эрип кете жаздаган тура» деп, сиңдисин ызалап тамашалай баштады. Чолпондун курбу кыздары биринен сала бири: «Макул болбой койбогон» деп турбайбы? Макул болбосоң, анда сенин шоруң катты. Акын агай, ырың отко тийген майдай эритип жиберди деп тезирээк жооп жаз. Кайран акын эми кандай жазар экен дешип, шордуу акынды келеке кылмакчы болушту. Өмүр өзүнүн закондуу чыйырынан жаңылбайт эмеспи? Чолпондагы тарыхый сызык боюнча Сабыр аттуу жигитке баш кошту. Сабыр жүзү жарык сүйкүмдүү жаштардын бири. Сөздү кирпиштей тизип, орду менен чебер сүйлөгөн жумшак көңүл, ак куба жигит эле. Бул эки жаштын кошулушу издеп тапкандай куп жарашып калды да калды. Бирөөлөр Сабыр өмүрлүк жарын гүлдүн көркөмүнөн тапты десе, кай бирөөлөр Чолпон өмүрлүк жубайын акылдын тереңинен тапты дешчү. Эсепсиз минуталар өттү. Суулар эки ирет күрпүлдөп, көкөктөдү. Булбулдар эки ирет балапандарын учуруп, укмуштуу гүлдөргө сайратып, сирең гүлүнүн арасындагы уяларынан алыстап, гүлдөн гүлгө кондуруп дагы жиберди. Сабыр бир күнү кызматынан кайтты, ал кабагын салып: «Ой чиркен-ай, ар кимдин кесиби өзүнө кызык. Бирөөгө өмүр табылбаса, бирөөлөр элдин өлүмүн күтөт» деди. Чолпон столдун үстүн тазалап, Сабырдын алдына тамак койду да, анын башын сыйпалап: «Сага эмне болду? Эмне кызык көрдүң?» деп аны эркелете баштады. Ал тамагын ичип отуруп: «Азыр айтам, бала чиркен жандан таттуу, баланы эчтемеге теңөөгө болбойт. Алар өмүрдүн булагы, келечектин ээси. Баланын тарбиясын сен жакшы үйрөн» деп бир аз токтой калды да кайтадан: «Карпыктын кичине баласы ооро эмес беле? Ошол чарчап калды» деди. «Койчу» деп Чолпон чоочуп кетти. Сабыр сөзүн узатып: «Чоочуп айтыңша, чиркин баланын жаны кандай бек. Мен барганда эртеге көрүп, ийини менен араң гана дем алып жатыптыр. Көзүнүн чарасы бөксөрүп, кирпиктери серейип кыйналганы эми да көзүмө көрүнүп турат. Тилсиз баланын ооруганы курусун. Жаны чыга албай дирилдеп, ата-энеден айрылгысы келбейт. Бир сааттын ичинде 3 үзүлүп, 3 тирилди. Үчөөндө тең энесин тырмалап, анын көкүрөгүнө башын койду. Көрүп отургандар чыдай албай, кыйналбай кетсечи дегенсип, бала менен кошо кыйналышты. Эне кургургансың, көзүнүн жашын мөлкүлдөтүп: «Садагасы кыйналбачы, сүтүмдү кечтим» дейт да көзүнүн жашын шыпырат. Бала бечара куду улук саат күтүп тургансып, тырмалап баратып кежеңдей түштү. Карпык эрекен баласын маңдайынан өөп: «Болор иш болду, ыйлаба» деди аялына. Карпык экөөбүз табытчыга барып, баланын табытын алып келсек, саал кичирээк келип калды. Аны кайта алып бардык.
Менин тамашам кайда болсо да калбайт го. Бала тирилип кетти. Эми ыйдын ордуна той кыламын. Келе табыттын акчасын бериңиз. Сиз дагы тойго келиңиз дедим. Табытчы нааразы болгонсуп, мейлиң, бирок 9 сомун кем аласың деп оозумду тиктеди. Жок, толук бериңиз. Сиз тирилгенге кубанбайсызбы деп оозумду жыйганча, жок, мындай боло турган болсо, абдан өлгөндөн кийин келбейсиңби? Табытты албаймын. Кереги болуп калат, сактап ал деди. Жүрөк шуу дей түшсө дагы эрксизден күлүп, чоочубаңыз, өлгөндү тирилтүүгө азыр күч жете элек. Тамаша кылам, чоңураагын бериңиз, так ушундай кылып жасап бериңиз дедим. Ал уялган да жок. Азыр колум бош эмес, алсаң актайын аласың. Айтылуу кишинин табытын жасап жатам деп, кыңылдап ырдап, табытына мык кагууга киришти. Анын отурганы табыттардын арасы болсо да, кабагы жарылып сүйлөй баштады. Табытты мендей эч ким жасай албайт. Мен Ташкентте да, Алматыда да болдум. Мендей табытчы жок. Ышкыргына күү келтирип, бир табытты алып бере койду. Мен табытты алып кайра тартканда, мен бул кишинин көрүнүшүнө таң калдым. Таң калба, бул Далайдын канын соргон. Кулак Экобенко деген ушул, деди Карпык. Чолпон куду Сабыр сыяктуу боорукер, көңүлү өтө назик эле. Бала көрсө, аны эркелетпей өтчү эмес. Ал чебер жазылган адабий китептерди, айрыкча жаш балдар жөнүндө жазылган чыгармаларды кайдан болсо дагы таап окуучу. Альбомдорунда ондогон майда балдардын сүрөттөрү көргөзмөгө койгон эмедей ирети менен тизилип турчу. Бала жөнүндө ыр менен айтылган куплеттерди кыркып алып, сүрөт альбомуна кошо жапшырчу. Туулган адам, атасы менен баласы, Ташкент нанду шаар, законду бузуучулар, капитан Гранттын балдары өңдүү толгон китептер анын үйүндө додо болуп турар эле. Испаниядагы согуш маалында өлгөн балдардын сүрөттөрү анын альбомунун ардактуу жеринен орун алган болчу. Чолпон Сабыр менен Москвага барганда Голландиянын улуу сүрөтчүсү Рембрандттын жоголгон бала деген сүрөтүн 1 саатча тиктеп отуруп, сүрөт экен, жаны гана жетишпейт. Эмне үчүн ким гана болбосун баланы унутпайт деди да. Ленин баланы кантип эркелеткени тууралуу узун жомок кылып сүйлөдү. Аягында Маркстын баласынын кандайча өлгөнүн айтып, кайран балдар-ай деп тим болду. Сабыр андан бетер бала саак, кап-кайдагы балдардын оорусу жөнүндөгү китептерди жыйнап, мына ушулардын баардыгын окуп чык. Мына бул кызылча оорусу жөнүндө, мына бул карамык менен кептөр тууралуу, мына бул көк жөтөлдүкү, бул болсо трахоманыкы, деп Чолпонго китептерди өткөрдү дагы, трахома эң эле коркунучтуу, мына бул сүрөттү көрчү деди. Чолпон көрө коюп, алдабай кушай карачы, көзү түйрүлүп, кирпиги сайлап илиңдеп турат, тигил көзүнө ак түшүп калыптыр деп чоочуп, бүткөн бою дүркүрөп кетти. Анын оюна Карпыктын баласынын өлгөнү түшө калып, бала өлбөс болсочу. Карпыктын баласынын өлгөнү өзүм көргөндөй элестеп турат, бөтөнчө анын тырмалаганычы деп Сабырга карады. Сабыр анын сөзүн илип алып, андан башка 3 баланын өлгөнүн сүрөттөй кетти. Чолпон Сабырды бажырайып тиктеп отурду. Качан Сабыр сөзүн бүткөндө: баланы багуудан эле кетирет. Мен Болотбегиме чымын контурбай багам. Болотбек турулмоюнча анын жанынан карыш да чыкпаймын. Эптеп буту басса, жөжөдөй кылып ээрчитип алам деди. Сабыр каткырып: макул эле, макул. Убагында көрөбүз. Андан көрө калдардын кичинекей үпөлүн алып кал, деп трахоманын сүрөттөрүн карады. Макул, аларды көчкөндө алып калам. Жеңем деле алып калгыла эрмек болот деп жүрөт деди. Сабыр тамагын ичип жатканда телефон шыңгырады. Кашыгын тарелкасына сүйөй коюп, трубканы тыңшап: макул, азыр, деди да, ата окуяй, Бөжөкбайдын жалгыз баласы коркутуп жатат дейт. Байкуш Бөжөкбай кечеле даралып баратат эле. Мен барып келе коеюн деди. Барып тез келе көр деп эшиктен кирип келе жаткан кичинекей үпөлдү чакырды. Үпөл тойпоңдоп жеңесинин жанына келип, анын берген шоколадын алды дагы Сабырдын аркасынан бөйпөңдөп чуркап чыкты.
Чолпон керебеттин аягына келип, терең ойлонуп унчукпай бир топ отурду. Анын назик кыялына капкайдагы аянычтуу балдардын өлүмдөрү элестей баштады. Алардын кыйналгандары, жанталашып тырмалагандары анын көзүнө мончоктой тизилди. Бир кезде ооруп жаткан Болотбегин тиктей калып, анын жанталашып жатканын сезе койгон эмедей көзүнүн жашын текеретип алды. Башын керебетке шылкыйткан бойдон Болотбегинен көзүн айырбай: "Садаган кетейин, Болотбегим, балапандай болгон кыраныңдан айланайын, жоодураган көзүңдөн кагылып кетейин." "Кагылайын-ай, эми кантем? Эрди көгөрүп баратат да, эми кантем, Болотбек? Кыйналдың, кагылайын. Көз айланып баратат. Эми эмне кылам?" деп бакырып телефонго жетти дагы. 8088 деп чаңырды. Ал баладан башка эчтемени ойлогон жок. Сабырсыңбы? Тез, доктор. Яковка жете көр. Бала өлүп баратат деп трубканы ыйлы койду. Сабыр толук түшүнө алган жок. Дароо чуркап чыгып, жазуучулар союзунун машинасына минип, доктор Яковка жетти. Анын тамагын ичирбестен машинага салып үйгө карай зымыратты. Сабыр менен доктор машинадан жаңы түшүп жатканда кичинекей үпөл ыйлаган бойдон керебетке башын сүйөгөн жеңесин тарткылап: "Жеңе дейм. Сая кичинекей бөбөгүн бейбей койду. Сен мага Болотбегиңди качан төрөйсүң?" деди. Доктор менен Сабырга Чолпон эмне жооп берер экен? Ушинтип, жаралбаган жандарды коркуткан шум өлүм сенин жазаңды илим берсин. Сиздер айтылуу акын чебер жазуучу Аалы Токонбаевдин "Өлүм кимди коркутпайт" чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.